5-6 октябрдагы элдик толкундоо Кыргызстанда парламенттик башкаруу өзүн актабагандыгын далилдеди. Жыйынтыгында саясий өнөктүктүн эртеси эле 7 тууандан эл Борбордук аянтка топтолуп, шайлоону тааныбастыгын жарыялашты. Анткени кезектеги парламенттик шайлоо өлкө тарыхындагы эң ыктуас өткөнү баарына айкын эле. Биз 30 жылда 3 жолу революция жасадык, үчөө тең ушу шайлоолордун кесепетинен келип чыккан. Конституциялык реформа боюнча бул жалгыз эле менин талабым эмес, бул элдин талабы. Башаламандыктын келип чыгышына пандемия да себеп болду. Коронавирус күч алып жатканда 120 депутаттын эс алууга чыкканы элдин кыжырын кайнатты. Президент, өкмөт, парламент жоопкерчиликти сезбегенин далилдеди. Бул окуялар өлкөгө элдин жүгүн көтөрө турган, жоопкерчиликти моюнга ала турган бир адам болушу керектигин айгинеледи. Мына ушуга окшогон чыныгы элдин мүдөөсү Садыр Жапаровдун саясий платформасында чагылдырылды. 2021 жылдын 10 январында президенттик шайлоо менен референдумду кошо өткөрүү керек. Ал референдумда бир гана маселе каралат. Мамлекеттик башкаруу, президенттик же парламенттик. Эгерде жарандар президенттик башкарууну тандаса, анда президенттин ыйгарым укуктарын, анын жоопкерчилиги менен күчөтүү керек. Өлкө башчысы мамлекеттин тышкы саясаттан баштап, ички чарбалык ишмердүүлүгүнө чейин толук кандуу иштешине жоопкерчилик тартат. Бир дагы киши азыркы биздин лидердей Садыр Жапаровдай болуп, мен жоопкерчилик алам, жүктү мойнума көтөрөм, жон терим менен өзүм бардык ишти көтөрөм деген сыяктуу жоопкерчиликти эч бир президент алган эмес. Же уктуңар беле алганын. Парламенттик башкаруу туруктуу өкмөттү түзө албастыгын иш жүзүндө көрсөттү. Бири социалисттик, бири коммунисттик идеяны жактаган партиялардын максаты креслого илинүү. Ошондуктан алар ар кандай шылтоолор менен коалицияны ыдыратып, жаңы өкмөттү түзүүгө кызыктар. Муну саясат таануучулар жашырышпайт. Кыргызстандын шартында эл шайлаган президент бир эле маалда өкмөттү дагы түзүп, анан өзү башкарыш керек. Ошондо эмне пайда болот? Биринчиден жооптуу саясий фигура пайда болот президент. Ал шайлоого баратканда шайлоонун жыйынтыгы менен мындай бир күчтүү, стабилдүү, мындай бир муштум болгон өкмөттү түзгөнгө мажбур болот. Ал жалгыз иштей албайт да. Кыргызстан чыныгы демократиялык коомго өтө турган өткөөл мезгилди баштан өткөрүүдө. Президенттик башкаруу авторитардык режимди алып келет дегендер жаңылышаарын талдоочулар белгилешет. Анткени өлкө башчыны тескей турган парламент жана сот бийлиги бар. Кыргыз элинде эгеле үй бүлөлүк башкарууну орноштурам, же болбосо жеке башкаруу кылам деп эч ким кыялданбашы керек. Бул далилденди. 3 жолу баягы бийликти кубалап түштүк. Ошондуктан эч ким кыялдана албайт. Андай бир акылынан айнып калган адам эле кыялданбаса, акылы бар адам андай кыялданганга мүмкүнчүлүк жок Кыргыз элиндечи. Ошондуктан коркпой туруп биз президенттик башкарууга барышыбыз керек. Бийликтин бирден бир булагы бул эл экени президенттикке талапкер Садыр Жапаровдун платформасында жазылган. Президенттерди эл шайлайт. Эгерде элдин ишенимине татыбаса, аларды кулатканда эл. Баш мыйзамды кабыл алганда эл. Ал эл үчүн иштебесе, анын жоболорун да өзгөрткөн эл.